8 декабрь Кыргыз Республикасынын телевидение жана радио кызматкерлеринин күнү. Бул күндү жыл сайын эң жакшы деңгээлде бул тармактын кызматкерлери белгилеп, майрамдык шаңдуу маанай менен өткөрүп келишет. Ал эми мына ошол алдыдагы келе жаткан майрамды утурлап, карысы бардын ырысы бар дегендей бүгүнкү күндө биз менен бирге эмгектенип, акыл насааттарын айтып келе жаткан бир топ ага эжелерибиз бар. Биз алардын кылган эмгектерин сыйлап, урматтоо менен алардын ар бирине токтолгон элек. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз Сатыбалды Турапов болмокчу. Bir vaqtda shunday da apparatlar bo'lgan. Plyonka bilan, kassetasi bilan. Mana bu yoqda mana. Mana ishlatishgan hozir. Bular Канча убакыт өткөн менен эски буюм баары бир көзгө жакшына көрүнөт дегендей, агайда ар бир иштеткен аппараттарын бизге эринбей көрсөтүп, алардын иштөө жолдорун, татаалдыгын айтып жатты. Албетте ал учурда бир топ кыйынчылыктар бар экенин мына ушул калдайган аппараттардан билсек болот. Айтымында гезит, журналдарда түрдүү пикирлер жазылып, терс көз караштарда болбой койгон жок. Анан да көрөрмандардан көптөгөн каттар келип турган. Султан Ибраимович деген биринчи катчыбыз болгон. Ошо 77-жылдары ага кичиге чейин жетип ушундай ызычуу башталып калды. Анан ал киши чакырганда ошол эсимде бар. Ошо каттарды ушунчалык көтөрүп барганбыз, жалаң эле кат да. Мындай каттар келди буга кантип атасыңар деп. Ал киши көрбөй калыптыр. Өзү Казакстанда бир жакта жүрсө, бир улуу кишилер айтыптыр да, мындай ыргесе деген неме баштапсыңар, жакшы нерсе экен, көрдүк. Аны улантсаңар, аны көбөйтсөңөр, байытсаңар деген бир кебин айткан экен. Келип баран ошондон сурап калды. Анан баягы каттарды жайып отуруп, ар бир жеринен бирден суруп чыгып окуду да. Ал каттардын көбүн жакшы сөздөр, ийгилик каалаган, мактоолор басымдуулук кылган, эл аралап элдин ичинде катылуу жаткан бир топ таланттарды сууруп чыгып, аны менен эле чектелбестен улуу инсандар менен да иштешип келген. Мейманбек Касымов дегенге жөнөттү да. Анан ошол Касымовдон баштаган биринчи эмгек жолумду деп айтсам да, радиодогу. Эми ал учурдагы шарттар, мына сүрөттөн өзүңөр көрүп турасыңар. Булар да кийинки учурлар, 76 эмес, бул кийинки бир 80-жылдарда жаңы Чехиядан келген аппаратуралар келди эле. Бала төрөлгөндө өмүрү менен берген болсун деген жакшы сөз бар эмеспи? Каарманыбыздын эскерүүсүндө ата-энеси 14 бала көрүп, бирок токтобой бир топ түйшүк тарткан. Ошондо үмүтү үзүлгөн ата-энеси жаңы төрөлгөн балага жакшы көңүл бөлүшкөн эмес экен. Кыргызда балага ысым ыйгарууда да өзгөчө көңүл бөлүнөт эмеспи? Агайдын ысымында кандайдыр бир окуядан улам коюлган. Бажы деген киши болчу. Ошол кишинин өзүнүн кызы менен багып чоңойтуптур да. Кейін бага тенебиз ал тирүү экен деген угуп, эми бул салт болсо керек. Анан келип кайра кыргызча мени анан сатып алышат экен. Тиги энеденчи. Кадимкидей тараза коюп, бир жагына кебек, тезек бирдемелерди анан экинчи жагына мени коюп, ошентип алмаштырып мени сатып алып, ошентип тилеп алган экен. Атымды да ошондон сатып алды деп коюшкан да. Сатыбалды агайдын балалыгы Көрктү тоолору асман тиреген Алайга жакын жайгашкан Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылында өткөн. Жылгалардан тунук суу кечип, жүргөн күндү эстеп сагындым дегендей, бир туугандар азыр айылына барып, жакын туугандары менен учурашып, айылдын таза абасынан кере-кере дем алып, балалыгын эстеп турушат. Сатыбалды агай аталган айылда Эркинто орто мектебин бүтүрүп, андан соң чыгармачылыктын чейир жолуна аттанган. Кийин Токмокко ошол окуу жай бар экен, мына өнөрлөрдүн республикалык маданий агартуу окуу жайы деп. Оштон ошондо экзамен алып жүргөн экен, ошол туш келип калдым дагы. Ошого экзамен тапшырып, жалаң 5 менен анан Токмокко өтүп кеткем. Анан чыгармачылыгым чыныгы жагы ушул жерден башталды десем болот. Ошо Токмокто жүргөндө театралдык бөлүмүндө окудум. Ошол жерден мына өнөргө болгон шык болгон ошол жерден аңгеме жаза баштадым десем болот. Ошондо балдар жөнүндө жазып, чоңдор жөнүндө да жазып, жаштар жөнүндө көбүрөөк жазып, ошентип анан мен жазуу жагына да болуп кеттим.
Алгачкы эмгек жолун 1976 жылы Ош облустук телерадио комитетинде режиссерлуктан баштаган. Андан бери бир топ кызматтарда иштеп, 2005 жылы ЛТР КТРКсынын башкы режиссеру жана көркөм жетекчиси болгон. Ал эми азыркы учурда Котормо студиясында режиссер, артист, аткаруучу катары эмгектенип, көптөгөн көркөм мультфильмдерде тарыхый жана даректүү тасмаларды кыргыз тилине которууда өз салымын кошуп эмгектенип келүүдө. Радиога келгенде алгач Мыйманбек агайдын тарбиясын алган. Сатыбалдар келгенде булар эми жогору кочайды адис катары режиссераны туtup келгенде. Бул өзү ушу драматургияны режиссераны туткан. Келгенде эле ушу радиодон баштаганда эле бул башкача жаңыча көз караш, жаңыча талап менен иштеп, кыска эле аралыкта биздин радиодо ошондо биринчи жолу радио спектакльдер жазылып баштады. Кийин радио менен иштеп көнүгүп жүрүп, өнүп өсүп дегендей телевидениеге өттүк. Ошентип бул аралыктарда көз бери жагы 30 жылдан ашык чогуу иштешип келатабыз. Мына ошентип убакыт деген учкан куш дегендей 1993 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 2004 жылы Жолон Мамытов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, 2006 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, ошондой эле жогорку органдардын бир нече ардак грамота жана алкыштарын алган. Кетти запись. Жануарлар дүйнөсү. Альбина Жолаева, Бейшен Шайымкулов, Кутман таң программасы. Планетабыздын глобалдашкан мезгили.